Hormatly mekendештер, hormatly Kırgızstanlılar, barbarыңыздар, кайрадан баарыңыздардын бүгүнкү айтыңыздар маарек болсун, айт майрамдар менен. Бүгүн албетте жалпы момундардын керемет майрамы. Бирок биз Актене Аманат коомдук фонду ошол майрам үстүндө деле Индияда бейтаптар менен күрөшүп, бейтаптарга колубуздан келишинче жардамыбызды көргөзүп, жана булардын дубасын алып жүрөбүз. Анткени бул жерде ар бир күн, ар бир саат, ар бир мүнөт өтө маанилүү да. Анткени бул больница, мындай частный больница. Анан эң негизгиси бейтаптарга убагында баягындай дарылануусун, көмөгүн убагында албаса, чындыгында кыйын. Урматтуу достор, мекендештер, мен өткөнкү 2 ай мурда келгенимде бул жанымда турган Айбийке деген кичинекей кыз Кыргызстандан келди эле. Албетте бизге кайрылып, акыбал оордошуп атат деп, мына экран аркасында турган атасы Баяман аябай мындай катуу кайрылып, кызым кыйналып атат деп, мен дагы ошол жерге жетпесем болбойт. Эптеп ушул кызымдын өмүрүн сактап калганына себепкер болуңуз деп аябай бир кайрылып, дароо ошол документациясын бүтүрүп эле чечимди кабыл алып, булар через Алматы ошол сүйлөшкөн күн эртеси келишкен. Урматтуу достор, мына ошентип анан бул бейтап ошол учурда келген, негизинен акыбал мындай бир караганда жеңил көрүнүшү мүмкүн. Негизи булардын диагнозу чындыгында аябай бир мындай өтө маанилүү, өтө серьезный да. Себеби бул цирроз печени эмес, бул же бир порок сердца эмес, оорунун бардыгы эле жаман, эч ким оорубасын, бирок могул айрыкча кандагы оору аябай бир мындай оорчунду экен да. Бул кыздын диагнозу кыргызчасы ак кан, рак, ошо кандагы рактын бир түрү да. Мындай айтканда, булар ай сайын жада калса айына 2 жолу баягындай кан куйдуруп, ушул башка бирөөнүн каны менен жашап келет мындай бейтаптарчы. Бирок бул диагноздор ар кандай бөлүнөт экен. Мисалы, красный клеточный аплазия, лейкоз, апластик анемия деп. Бирок булардын баардыгын ушу бир эле дарыгер карайт. Ошо гематолог, онкологдор карайт. Ушул Индиядагы күчтүү врачтардын биринин колунда. Кече күнү биз ошол маалда эле бөлүшсөк болмок, бирок толук билинбегендиктен, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деген билинбегендиктен мындай бөлүшө албадык. Себеби бул кыз аябай кыйналды, достор. Себеби ошол диагнозу менен келип, бул кичинекей кызга пневмония дагы жугуп калыптыр да. Анан пневмония менен 1 айдан ашык күрөштү. Бул кыз мындай айтканда бир Аллах Таала өмүрүн сактап калды да. Эми иншалла буягына да өмүр берсин. Аябай оор. Врачтын айтуусу дагы, ата-энесинин айтуусу дагы, врачтар ата-энесине жада калса так гарантия бере албайбыз. Кыргызстанга алып кете бергиле дегенге чейин барыптыр. Бирок ишенсеңер, жасата бергиле. Бул жерде дарыланып бергиле. Бул жагы Кудайдан деп азыр ушул дарылансын улантып атат. Мен азыр жаңы эле апасын алып алып ошо врачка кирип чыктык, консультациядан. Врач азыр айтып атат, дагы ошол 1-2 анализдери бар. Ошол биринчи болду токтотуп алайлы, контролдоп алып, анан кийин трансплантацияга өтөбүз деп. Трансплантация эмне? Трансплантация ошол кандагы жанагы клеткаларды алмаштырат да. Ошол клетка иштебегендиктен бунун канынын гемоглобини түшүп кетип атат. Мына ушундай достор, мекендештер, негизи айта берсе көп, эми кыска кылып айтсаң сиздерге түшүнүксүз болуп калбасын деп мен толук сиздерге маалымат берип атам. Негизи акыбал оор. Жаш үй бүлөнүн жап-жаш наристеси. Мындай айтканда Кыргызстандын бир келечеги. Бүгүн Индиядан сиздерге кайрылып атам, кайрадан. Бул бейтап жанагы эмне деген фондко кайрылып жардам беришкен. Апа фонд деген эме тараптан көрүп калдым. Кыскасы, балким Instagram, ошол соцсеттерден көрүп калсаңыздар керек. Бул кызга сбор каражат чогултулуп атат экен. Мен дале ошол маалда баштабаганын себебин азыр айттым. Врач бир тараптуу операция кылыш керекпи же эмне кылыш керек, вообще канча каражат керек деген билип алып туруп, анан ошого жараша сиздерге чыгам дегем. Азыр дагы так, Кудай кааласа, жакын күндөрдө трансплантация жасаш керек, бирок жасаш керек негизи, бирок жасаш үчүн эмне кылыш керек, анан канча каражат керек деп анын баардыгын дурус айтат. Негизи буларда чындыгында азыр ошол
эме жагы, финансовый жагы аябай бир оор болуп турат. Эгерде колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар бир туугандар болсо, мен терең кайрылат элем. Колдон келишинче ушул кыздын өмүрүн сактап калуу үчүн жардам бериңиздер, көмөктөшүңүздөр. Эң негизгиси ушул өздөрүнүн счеттору Мбанк, Сбербанк ушул видео астына коюлат. Ушул жакка колдон келишинче колдоп жардам берсеңиздер болот. Мен азыр кыздын апасынан кыскача сурайын. Канча жашта кызыңыз? Кызым 2 жашка чыкты. 2 жашка чыкты. Канчадан бери оорудат өзү? 4 ай болуп калды. 4 ай? 4 ай мурун билгенбиз. Кайсыл жерлерге көргөздүңүздөр? Эң биринчи биз Россия жергесинде болчубуз. Ошол жактан мурдукананан больницага жатып калдык. Ошол жактан диагнозун айтышты. Кийин ал жактан документ жоктугун айынан биз Кыргызстанга барып, Кыргызстандан онкологияга жаттык. Ал жактан бизге биринчи химиядан эле кызыңар жолугуп алышмаксыңар деп айтты. Ошондуктан изденип Турция же Индия деп Индияны тандап келе бердик бул жака. Түшүнүктүү. Азыркы учурда эми кандай бул жердеги дарыгерлердин жардамы болот сиздерге? Азыр Кудайга шүгүр, врачтар жакшы эле дарылап атышат. Жакында эле ошо кызым бир өлүмдөн калды. Өтө күчтүү инфекция жана пневмония жугуп калып, кызым мындай искусственный эмеде жатты. Азыр келген акыбал менен азыркы абалы салыштырмалуу кандай? Аркадабы же алдыга жылышып болдубу? Ортодо эле. Ошол боюнда. Ошол эле бойдон, анткени бул кызым көрүнүшү мындай болгону менен, жакшы эле болгону менен, бул ичинде врачтар айтып атышат, ичинде баягы рак клеткалар эме болот. Баягы кандарды түшүрүп, тромбоциттарды түшүрүп. Кожу ыйлабай тура. Урматтуу достор, мекендештер, негизинен азыр биз жаккан общий палатадан видео кылып атабыз. Туура түшүнүңүздөр. Бир аз ыңгайсыздык. Ушул жерге келип, уруксат сурап, анан сиздер менен бөлүшүп атабыз. Эң негизгиси мен кайрылып ушул сизге кайрыларым. Колдон келишинче көмөктөшүп, ушул экран астындагы счетторго жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Мен мурунку тарткан видеобуз дагы бар болчу. Ал видеону деле коюп кетем. Аны жактан дагы көрсөңүздөр болот. Анан негизгиси Алла Таала шифасын берсин. Дуа кылып туруңуздар. Биз кайрадан Кыргызстанга барып, эми дагы келебиз жеңе. Кыжалат болбоңуздар. Мен козу. Азыр врач айтып атпайбы? Так эмени биле берели депчи. Балким ага чейин мен дагы келип калам. Кудай буйрса эл менен байма-бай бөлүшүп, колдон келишинче көмөктөшөбүз. Эл бар, журт бар. Эгерде операция кылып өмүрүн сактап калабыз деген мындай мыкты гарантиясын айтса, ишенерлик гарантиясын айтса, анда биз сөзсүз күрөшүүбүздү токтотпойбуз. Ошон үчүн кыжалат болбоңуздар. Ал эми бул козу. Бул кичинекей болсо дагы дары-дармегин иштетип эме алып коесуздар, могу элдин орозо фитири. Урматтуу достор, мекендештер, сиздердин кече күнү орозонун аягында акыркы 2 күндө орозо фитир деп жөнөткөн аманатыңыздарды биз ушул Индияда турсак дагы Кыргызстандагы муктаждыктарга, ооруп аткандарга жеткирип атабыз. Жана бул жердеги дары-дармекке муктаж болгон мындай жаш наристелерге колубуздан келишинче сиздердин аманатыңыздарды мындай даректерине жеткирген аракет кылып атабыз. Терең кайрылам достор. Аябай ыңгайсыздык жерде маселе болуп турат, бирок туура түшүнүңүздөр, акыбал чындыгында оор, жеңил эмес, эч кимдин баласы оорубасын. Ушул кичинекей наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн жардам бериңиздер. Кайталайм, ушул экран алдындагы счетторго колдон келишинче колдоңуздар жана ушул видеолорду максималдуу түрдө башкалар менен бөлүшпөңүздар. Эмне үчүн бул сиздерге карап талпынып атат? Балким Алланын буйругу. Ушул кыз сиздерге карап бир кол сунуп атат. Бул да бир Кудайдын буйругу. Сөз менен балким жеткире албай аткандыр. Алланын буйругу. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Кожу ыйлаба. Жүрөктү сыгы берди чындыгында. Бул жерде ооруп аткандар менен кошо жүрүп, кошо күрөшүп жүргөндө чындыгында кыйын нерсе достор. Но экран аркасында көргөн башка. Жанында жетилип, врачтардын буларга айткан сөздөрүн укканда такыр башка. Чындыгында. 2 күндөн бери, 3 күндөн бери улардын бейтаптардын көз жашын, ата-энесинин көз жашын көрүп алып, жүрөктөр
жүлүндөр тилинип кетип атат чындыгында. Айла жок. Айла жок. Күрөштү токтотпош керек. Алдыга жылдыра бериш керек. Ушул бир туугандардын өмүрүн сактап калайлы. Козу ыйлабаңыздар. Буюрса баары жакшы болот. Ушул видеолорду максималный бөлүшүңүздөр суранычы сиздерден. Суранып кетем. Азыркы бул кичинекей бейтаптардын арасындагы эң оор ушул кыз. Эң абалы оору. Ошон үчүн жардам бериңиздер достор. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Yok.